Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Peygamberimiz Aleyhisselam özünün sözünde orozo bul kalkan dep aytат. Orozonun kalkan ekendigi, эгерде orozo кармаган адам чын ниеттен Кудай Таала каалагандай таризде пайгамбар көрсөтүп кеткен тарикатта кармай турган болсо, мына ушул орозо, касиеттүү орозо адамга көп нерсеге калкан болуп берип, адамды келе турган жамандыктардан, ар кандай балиелерден, ошондой эле акыреттеги оор күндөрдөн сактап, жана ушул күндөрдөгү ушул жашоодо болуп тура турган ар кандай бир күнөөлөргө, кылмыштарга, коркунучтарга, балиелерге түшүп калгандан дагы сактаганга калкан болуп берет. Мына ошондуктан урматтуу бир туугандар, биз бардыгыбыз мына ушул берилген улуу мүмкүнчүлүктү пайдаланып орозо кармап калганга аракет кылышыбыз керек. Орозонун калкандыгы, урматтуу бир тууганым, мына ушул Рамазан айындагы орозо парыз орозо менен өзгөчө билинет. Анткени ушул убакта кармалган орозо башка убакка караганда, кошумча нафил орозого караганда өзүнүн улуулугу менен, өзүнүн милдеттүүлүгү менен дагы айырмаланып турат. Бул орозо парыз. Эгерде кимдир бир орозонун парыз экендигин мындай бир биле албай калып, же болбосо кармай албай калса, андан кийин өмүрү бою ошол бир күндүк орозонун соогуна жетем деп өмүр бою кармаса дагы ошол бир күндүк Рамазан айындагы орозонун соогуна жете албай калат дегенди аалымдарыбыз айтып кетишет. Учурдан пайдаланып бардык момун мусулман журтчулукту орозо тутууга мен чакырат элем. Бул Кудайдын парызы. Ошондой эле орозо кармагандар үчүн Кудай Таала жөн эле калкан кылып тим койбостон, атайын орозо туткандар үчүн Ар-Райян деген бейиштин эшигин даярдап койгон. Мына ушул эшиктен орозо кармагандардын бардыгы кирет дейт. Андан сырткары Кудай Таалам айтат, ар бир амалдын сообун, жакшылыгын бардыгы билип турат, бирок орозонун сообун мен өзүм билип берем деп айткан пайгамбарыбызга тиешелүү болгон мындай бир пайгамбарыбыздын өзү эмес, балким Кудайдын өзүнө таандык болгон ушундай бир касиет ибадат деп айтсак туура болот. Кудай Таалам баарыбыздын туткан орозобузду кабыл кылып, орозодогу ниеттерибизди, жакшылыктарыбызды, садакаларыбызды Кудайым кабыл кылсын. Ушул орозо айында кимде ким кандай бир аруу максат тилек кыла турган болсо, ошол тилектердин баардыгы тегиз кабыл болсун деп дуа кылабыз.